Эмесе кийинки баягы сиз менен бүгүн бир топ экономика маселесин талкууладык да. Либералдык экономикага өтүү, өзгөчө могу эркин базар экономикасына өтүү, ал жердеги абдан чечкиндүү кадамдар, радикалдуу кадамдар, коркпой элдикти талап кылган жерлерди жасап, анан бүгүнкү экономика менен ошол башында кабыл алынган чечимдердин жыйынтыгы катары келген бүгүнкү өлкөнүн экономикалык багыттагы могу траекториясын карап чыктык да. Эми ошол учурда баягы жогоруда айтып кеткендей, Кыргыз Республикасынын алдында турган ошол 5 чоң тапшырманын дагы бири бул ошол учурда эгемен болуп атканыбыз үчүн биз мындай улут куруу маселеси болчу да. Себеби дегенде билесиз, Кыргыз Республикасында бизде аябай көп этникалык азчылыктар бар, аябай көп этностордон турган өлкө да. Ошол бардык Кыргыз Республикасынын бардык этносторун баарын башын бириктирип, мен ушул Кыргыз Республикасынын атуулумун деген мындай бирдиктүү улутту куруу, саясий улутту да. Этникалык эмес, саясий улутту куруу мындай тапшырма бар болду. Себеби дегенде биз билебиз, батышта бүгүнкү күндөгү заманбап мамлекеттерде буну nation state деп коет. Буну орусча национальное государство дейбиз да. Bunun бардыгы кайсы өлкөнүн паспортун алып жүрсөң, ошол өлкөнүн атуулусуң деген түшүндүрөт да. Мен сизге бир кейсти айтып берейин учурду. Анан ошондон кийин суроомду улантайын. Мындан бир нече жыл мурун мен Жапанда окуп жүргөнүмдө, мен кылыч чабыш кендо менен баштагам да. Анан дагы ушундай кендо менен да машыккан дагы бир нече балдар Жапанга келип калды. Анан мен ал жерде жашаган үчүн мага конок катары келип, үйүмдө жашап, анан аларды тосуп алып, анан акырында узатып койдум. Анан узаткан күнү, акыркы күнү биз Нарита аэропортуна баратабыз, эл аралык. Анан ал жерге жеттик, территорияга кирип аткандан кийин тиги балдар эми жаманбы жакшыбы баягы көтөрүп жүргөн курал катары каралат да. Эми жылаңач алып жүрбөйт, аны баягы кынына салып, капка салып алып жүрүшөт, бирок ошентсе дагы мыйзамдын коопсуздук кызматы ал жерде моундай куралыңыздар бар экен, ошон үчүн бул протоколду толтуруп кирсеңиздер аэропорттун территориясына деп аларды суранды да. Анан суранып жатканда эми ал балдар өздөрү деле бул эми элементардык инглисчени билет го деп, мен көп көңүл бурган жокмун, моуну толтуруп койгулачы деп. Анан толтуруп бүтүштү, бир маалда кайра тиги полиция чакырды мени. Тиги досторуң эки башка нерсени жазып койгон турбайбы депчи. Анан эмне болуп атат десем, силер кыргыз экенсиңер, бирок эмнеге досторуң орусмун деп жазып атат өзүн деди. Түшүнгөндүрсүз сөз эмне жөнүндө болуп атат? Себеби дегенде ал жерде nationality деген жерди национальность деп бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө бул гражданство дегенди түшүндүрөт да. Туура. Бирок алар Советтер Союзундагы инерция менен эле өздөрүн этникалык тамырын жазып салыптыр. Жапандарга ал Ивандын баласыбы, Мухаммадтын небересиби, же Иуданын тиги чебересиби, айырмасы жок да. Көк кыргыз паспорту алып жүрсө, алар баарын кыргыз деп карайт да. Ушул багытта дагы сиздин бир топ аракеттериңиздин болгонун билем да. Мисалы, Кыргыз Республикасы, кыргыз улусу биздин жалпыбыздын үйүбүз. Андан сырткары ушу кыргыз этносунун тегерегинде дагы биздин баягы улуттук аң сезимде жаңы айдентитини күчөтүш үчүн, андан сырткары дагы Манас миң, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы, Ош 3000 деген сыяктуу мынандай кампания сыяктуу өткөн бир нече иш аракеттер, проекттер да болду да. Ушул жүргүзгөн иштериңиз канчалык түрдө эффективдүү болду деп өзүңүз ойлойсуз да. Анан эмне үчүн ошолорго басым кылдыңыз эле? Ошол учурда бүгүнкү күндө азыркы бийликтер бизде айдиге паспорттун ичине этносу деген жерди алып таштайлы деп айтып атышат да. Мен негизинен илимге таяна турган болсок, бул абдан туура кадам. Себеби Кыргыз Республикасында жашагандан кийин ал жерге этнос кимдин уулу болгон экени жазыштын кереги жок да. Мисалы бүгүн эми таптаза эч ким жок дүйнөдө. Негизи кыргыз паспортун алып тургандан кийин кыргыздар деп түшүнсөк болот да. Бирок ошол учурда коомдо бизде мындай түшүнбөстүкпү же ага каршы болгондор да бар. Себеби биздин бийлик
эмнеге ошол этносту жазбай эле коюш керек экенин жетишээрлик түшүндүрө албай атат деп ойлойм да. Жетишээрлик эл менен иштешкен жок деп ойлойм. Ушул багытта дагы азыр сөз кылып кетсеңиз, ошондо ушул багытта сиздин дагы башка кандай ойлоруңуз бар болчубу? Ошол учурда эле мисалы этностордо деген баягы крафаны алып таштап эле, ошондо эле ушундай кадамдарды да кылса болобу эле? Ошолор жөнүндө да сөз кылып берсеңиз. Жакшы Сейтегиним, абдан маанилүү маселелерди көтөрдүң, маанилүү чоң суроолорду койдуң. Мен ошолорго жооп берүүгө тырышайын. Эң оболу жана экономикалык реформалар жөнүндө айтканда мен айттым эле, ошол 90-жылы президент болуп шайланганда негизинен менде экономикалык программа бар эле деп. Ал эми улуттук кайра жандануу, улуттук курулуш боюнча менде сөзсүз мындай программа жок болчу. Себеби мен ушундай республикага президент болуп калам деп ойлогон эмесмин. Туура ушундай тагдыр чечкен тарыхый учурда кыргыз калкы мени биринчи президент кылып шайлаган үчүн мен өзгөчө бактылуумун. Мен элиме ушунчалык чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бул абдан чоң ишенич болду. Ошондой тарыхый мезгилде мага ушунчалык зор ишенич көрсөтүп президент кылып шайлаганына. Анан эми бул улуттук кайра жаралуу, улуттук курулуш маселелерин туура орустар айтат го, битва в пути деп. Ошол жолдо чечүүгө туура келди да, жолдо чечүүгө туура келди. Мен мурун ушундай идеялар бар эле деп айтсам, анда чындык болбой калат. Негизинен мунун баары менен биз ошондой жолдо кездешип калдык. Кыргыз мамлекети эгемендүүлүктү алып, эгемендүүлүктү түптөй баштаганда, көз карандысыз мамлекеттүүлүктү түптөй баштаганда ошондо ушундай чечимдерди кабыл алууга туура келди. Эң оболу бизде өзүң билгендей 90-жылда Ош шаарында, Өзгөндө, Түштүктө ошондой трагедиялык окуялар болду. Кыргыз өзбек калкынын ортосунда кан жан өтүш болду. Ошол окуялар биринчиден себеп болду. Биринчиден ошо Оштогу трагедия болгондон кийин Михаил Сергеевич Горбачев, ал кезде Советтер Союзунун курамагындабыз. Мен ал кезде ошо жогорку кеңештин депутаты болуп иштейм. Чыңгыз Айтматов болсо Горбачевдун кеңешчиси. Анан Горбачев Чыңгыз Айтматовду чакырып жайында. Депутаттар отпускага чыккан, биз отпускага чыкканда Чыңгыз Айтматовго ушундай поручение берди. Барып Ошко, ошол жерден кыргыз өзбектин ортосунда кеткен жараканы даназар болуп беришиң керек, кандайдыр ушул маселени чечиш керек, кайта жакындатыш керек эки элди, ушундай дагы мындай күчөп кетпесин деп. Себеби ошол кезде Батышта Карабах дагы көп ошондой окуялар болуп кеткен. Ошондуктан алдын ала ошону токтотуш керек деген маселе менен элдештириш керек деп ошо Чыңгыз Айтматовду жөнөттү. Чыңгыз Айтматов Горбачевдон сурайт, мени бир 3-4 депутат ээрчии барса, Кыргызстандан Акаев, анан Өзбекстандан дагы 1-2 депутат жазуучулар бар эле. Чыңгыз ага менен бирге иштешкен, жакшы саналаш ушундай. Ошентип 4-5 адам группа болуп, ССРЛ депутаттары Чыңгыз Айтматовдун башчылыгы менен Ошко бардык жайында. Эми акыбал абдан кыйын экен, акыбал укмуштай кыйын, чатак, мындай кечинде эшке чыгуу мүмкүн эмес, ушундай баары коркуп, ошондой акыбал турган экен. Анан бардык, бирок Чыңгыз Айтматовдун авторитети, анан эл агышы кандайдыр өзбөгү да, кыргызы дагы, орусу дагы баары
кандайдыр бир өзгөчө мамиле жасагандыктан биздин жолугуулар абдан жакшы өтүп атты. Бир четинен эч кимибиз бийликке аралашкан адам эмеспиз. Илимден, жазуучулар, адабият тармагынан ушундай илим, анан маданият тармагынан болгондуктан өзбек тарабы да, кыргыз тарабы дагы бардык тараптар бизди жакшы кабыл алып, жолугушуулар өткөзүп, Ошто, Өзгөндө, Ноокатта иши кылып, бир айча ошол жерде иштедик, күнү түнү дебей жолугушуп. Бир эпизод айтып кетким келет. Өзгөндө бир күнү ушундай 50 миңге жакын адам чогулуп калыптыр. Өзгөн болсо өрттөнүп кеткен ошол кезде. Толук өрттөнүп кеткен, кийин кайра курууга туура келди. Мен де көрүп калдым июль айларында. 50 миңдей адам чогулуп калган экен ошо шаардын ортосунда аянтчада. Анан биз да барып калдык. Ошол жерге Абсамат Масалиев келип, эл менен жолугуп, өзүнүн сөзүн айтат деди. Анан Абсамат Масалиевди бронемашина менен алып келишти. Бронемашина менен алып келишип, 2-3 машина солдаттар ошентип, ошонун сөзү туура болгон жок деп эсептейм. Анан агыш бронемашина келип, анан тынчтык ушундай. Тынчтык. Анан эле бир убакта бронемашинанын үстүнкү люк ачылып, анан Абсамат Масалиев чыга калса, эл ду деп ошентип жиберди. Ушундай жакшы эмес, ушундай үн чыкты эл ичинен эле ушундай. Анан кандайдыр ошондон кийин эле чочуп кетишти дагы, берки жардамчылар Абсамат Масалиевди бронемашина кайта эметип, бронемашина кетип калды. Анан Айтматов чыгып сүйлөп, баарыбыз сүйлөп, ошентип айтор 3-4 саат тытынып аткандары бар, тияктан мындай кылбайсыңар, тигиндей кылбайсыңар деп, көпчүлүгү өзбек калкы көпчүлүгү. Анан иши кылып тил таап, ошентип анан кайттык Ошко. Ошол мага абдан көп таасир берди. Ошону көрүп калганым, катышып калганым. Анан ошол күздө президент болуп шайланып калдым. Анан президент болуп шайлангандан кийин мен үчүн эң чоң маселе, ошол кезде эң чоң маселе экономикалык реформалардан мурда дагы ошол Ош окуяларынын жанагы негативный последствия, ошолорду жоюш. Анан кийин примирение, өзбек кыргыздарды примирение, анан Өзгөндү кайра куруш, ушул маселелер туруп калды да. Ошол кезде анан Кыргызстандан кете башташты, ушундай улуттар аралык мамиле өтө курчуп, карама каршылык күчөп, анан орустар кете баштады, немистер кете баштады. Ал эми орустар менен немистер негизинен өнөр жай ишканаларында инженерлер, жумушчулар, бардыгы адистердин баары ошо орустар менен немистер ошондой. Анан кыргыздар азчылык кылар эле өнөр жай тармагында. Анан ошентип коркунуч туулду, өнөр жай ишканалары токтой баштады. Ошондуктан ошондой ары ойлоп, бери ойлоп, ошол акылдашып, кеңешчилер менен, шакирттерим менен ошондой акылдашып отуруп, биз ошо биринчи программаны көтөрүп чыктык. Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз деген, Кыргызстан наш общий дом деп программа түздүк, конкреттүү. Ошол программа боюнча ошол Өзгөндүн восстановлениясы, башка шаарлар, өзбек мектептерин ачуу боюнча ошол чаралар бар эле, ошондой көп чаралар. Ошонун ичинде ошо программа аткарыла баштады. Орустар жөнүндө дагы орус тилин экинчи тил кылып сактап калуу боюнча биз убада бердик. Немистерге дагы өзүнчө кандайдыр колдоо көрсөттүк. Ошентип программабыз иштей баштады. Анан кичине ынтымакка келе баштады элибиз. Ошо түштүктө кыргыз, өзбек, жалпы калкыбыздын ичинде ошол кезде эки идеябыз абдан чоң роль ойноду. Биринчиден Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз, экинчиден
ассамблея, кыргыз калктарынын ассамблеясы, ассамблея народов Кыргызстана, народов Кыргызстана. Биз биринчи ошо ассамблеяны биз биринчи түздүк. Ассамблеяга ар бир калк өзүнүн лидерлерин жөнөттү. Ал жерде немистер, түрктөр, казактар, өзбектөр, тажиктер баары. Ошентип ассамблеябыз абдан жакшы иштеди. Ассамблеяга накта лидерлер чогулуп келди да. Бул кандайдыр бир элдик парламент болуп калды кошумча. Ошол парламентти биринчи Сопбек Бегалиев башкарды. Ал киши да абдан жакшы башкарып берди. Өзү кандай адамгерчилиги бийик адам эле, ошо Кыргызстандын госпланын 40 жыл башкарган адам, ушундай жакшы авторитети бийик адам эле. Ошентип ассамблея абдан жакшы иштеп, баш коштуруп, ошондой элибизди баш коштурганга мүмкүнчүлүк алдык. Ассамблеяны ошо биздин тажрыйба боюнча анан Россияда, Казакстанда, бир топ өлкөлөрдө ассамблея уюштурушту. Бул дагы өзүнүн жакшы жемишин берди деп ойлойм. Анан дагы бир нерсени сөзсүз айтып кетким келет. Ошол Ош окуяларынан кийин, мен президент болуп шайлангандан кийин, эң оболу мен Өзбекстан президенти Ислам Каримовго кайрылдым. Ислам аке Ошко чогуу барып, экөөбүз биргелешип, кыргыз өзбектөрдү биримдикке чакырышыбыз керек, ынтымакка чакырышыбыз керек. Эми өткөндү унутуп, жаңы турмуш курушубуз керек биргелешип деп. Ал киши макул болуп, бир топ жолу келип берди Ош шаарына. Ош шаарында эми Ислам Каримовдун авторитети абдан бийик болчу. Ал кезде Өзбекстанда дагы, кошуна мамлекеттердин ичинде дагы. Анан ошо бирге кайрылышып, бу дагы чоң жардам берди. Ошондуктан биз дегенде ошол бүт элдерди, эми мен эң оболу мындай ойго келдим. Эми биз эгемендүү мамлекет куруп аткандан кийин, бул кыргыздын мамлекети, көз карандысыз кыргыздын мамлекети болгондуктан, эми биз кыргыздар жоопкерчилик алышыбыз керек. Ошон үчүн башка элдердин, ошо биздин республикада жашаган, биздин республиканын жараны болгон башка улуттун өкүлдөрүн дагы баш коштуруп, алардын эми заботасын биз алышыбыз керек, кыргыздар деп. Ошондуктан биз жана Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз дегенибиз ошол. Албетте бул кыргыздардын өлкөсү, кыргыздардын мамлекети. Бирок эми биздин республикада жашап, биздин республиканын жараны болгон адамдар, казак болобу, орус болобу, тажик болобу, алардын бардыгы ошол өлкөнүн мүмкүнчүлүгүнөн бирдей пайдаланыш керек. Ошондуктан биз эң башынан менимче туура курс алдык. Ошондуктан элибиз ынтымакка келип, элибиздин ичинде ушундай жакшы биримдик пайда болду. Бул дагы ошо жанагы экономикалык, саясий, демократиялык реформаларга менимче кийин чоң колдоо болду. Ошол ишке ашып, жакшы натыйжа бергенине. Анан сөзсүз мына 90-жылдар мен айтып кеттим, эң кыйын жылдар болду деп. Ошол СССР развал болуп, биз эгемендүү мамлекет болгондо биздин казынада бир тыйын акча жок. Россиядан Кыргызстанга жыл сайын 25% бюджеттин субвенция алып турчубуз Россиядан. Ошолор негизинен жана пенсия, пособие, зарплата, мугалимдер, врачтар, ошол источник ошол болгондо. Анан 1 январь 92-жылдан бери баштап бул баары токтоду. Ошондуктан биз кыйын акыбалда калдык 90-жылдарда. Мына жана айтып өттүм, эл аралык уюмдар ошол жылдар Жапан мамлекети,
Батышта Германия, Швейцария ушул мамлекеттер көп жардам берип, биринчи жылдарда биздин бюджетти ушул 3 өлкө эле көтөрүп кетти. Анан кийин реформаларды эл аралык уюмдар, эл аралык валюттук фонд, Дүйнөлүк банк, Азия банкы ошолор колдой башташты экинчи ирет. Биринчи ирет ошол биздин жана донор мамлекеттер аябай жакшы колдоп кетти. Ошолордун күчү менен кыйын жылдардан чыгып кеттик. Бирок баары бир элестетсем 92, 93, 94 жылдар элибиз абдан кыйналды. Мен ошондо биринчи жолу көзүм менен көрдүм, бул улуттук депрессия деген эмне экенин. Кандайдыр бир эме ар бир адам депрессияга дуушар болот. Бирок ушундай бир мамлекеттин эли ушундай депрессияга дуушар болгонун ошол 90-чы жылдарда көрдүм. Элибиз ушундай кандайдыр депрессияга батып калды да, ошо 90-чы жылдар турмуш тиричилик аябай кыйын болуп, бирок ошону туура түшүнүшүп, себеби көрүп турушат, республиканын болгон мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып жардам берип аттык, жана эл аралык жардам аркылуу ошондой аракет жасадык, баарын по справедливости болуш үчүн. Ошондуктан элибиз туура түшүнүп, биздин реформаларды колдоп берди. Мына ошол жылдар 90-чы жылдардын башында мен ойлодум, ушу кандайдыр реформалар ийгиликтүү ишке ашыш үчүн эң оболу элдин духун көтөрүш керек. Кантип элдин духун көтөрөбүз. Ошондо жана тарыхтагы мисалдар мен ойума келди. Ошол депрессияга түшкөн элдер, мамлекеттер ар дайым өзүнүн байыркы тарыхына кайрылып, ошол тарыхындагы эң даңктуу ушундай барактарын ачып, ошол байыркы баатырларын эстеп, анан ошол аркылуу элди кыйын мезгилде духун көтөрүп, ошондон кризистен чыгып кеткен тарыхтары эсиме түшүп, анан мен ойлодум, мен өзүм мектеп жылдары эле ошондой тарыхка чоң кызыгып, кыргыз калкынын байыркы тарыхы менен, Манас эпосу менен, башка эпостор менен таанышып калгам мектеп жылдарында. Кийин ошону тарых Кыргыздын байыркы тарыхы боюнча Ленинградда окуп жүргөндө ошол жерде востоковедтер, бүт улуу орустун, Россиянын востоковедтери жазып кеткен китептерин окуп, ошондуктан мен ойлодум, биринчиден Манасты эске алып, Манастын 1000 жылдыгын өткөзүшүбүз керек. Себеби бул план согуштан кийинки жылдарда көтөрүлгөн Сталин тарабынан. Сталин согуш жылдарында ошол тарыхты жакшы пайдаланып, анан согуштан кийинки жылдарда ошол республикалардын дагы баатырларын көтөрөлү деп, ошонун ичинде Манас эпосундагы ошол Сталиндин поручениясы менен жана Семен Лейпкин Манасты орусча которушуп, 46-жылы китеп жарык көрүп, анан кийин 1000 жылдык өткөзүлөт деп турган. Бирок ошол кезде Советтер Союзунда космополитизм менен күрөш башталып, анан Манаста ошо космополитизмге кичине тиешеси бар, улуттук маанисинде улуттук маселелер көбүрөөк көрсөтүлгөн деп, ошо боюнча 1000 жылдык өтпөй калган. Анан Манастык эпосты да критикалашып, ошондой националисттик, улутчулдук идеялары көбүрөөк деп. Ошон менен өтпөй калган. Ал мага белгилүү болчу, ал ошол тарыхтын баары. Ошондуктан мен биринчи оюм кетти, мына ошол долбоор, ошол проектти ишке ашырышыбыз керек. Мына азыр өзүбүздүн колубузда деп, ошон үчүн көтөрүп чыктым. Мен биринчи Чыңгыз ага менен акылдаштым. Чыңгыз ага ушундай эки колумду көтөрүп, демеле абдан туура кыласың, ушуну өткөзүшүбүз керек деп колдоп берди. Анан мен ойлодум, эл аралык уюмдардын колдоосунду алышыбыз керек деп ЮНЕСКОдон колдоо алдык.
Анан Бириккен Улуттар Уюмунан колдоо алып, 95-жыл Бириккен Улуттар Уюму тарабынан Кыргыздын ушундай героический эпос Манастын жылы деп жарыялап, бизди колдоп берди. Ошону менен 95-жылы Манастын 1000 жылдыгын өткөздүк, элибиздин духу ушундай көтөрүлө түштү. Ошол депрессиядан, 90-жылдык депрессиядан чыгууга менимче абдан чоң жардам берди. Бул бардык республиканын 4 бурчунда Манасты окушуп, Манас атанын осуяттарын бири-бирине айтышып, ушунун баарын ишке ашыралы деп, кандайдыр элибизге дем, күч болду да чоң. Ошо реформалар ийгиликтүү кетишине абдан чоң жардам болду. Аны эске алып, биз эми дүйнөгө көз карандысы мамлекет болуп, дүйнөгө чыгып, Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү болдук деп, анан элибизди, тарыхыбызды дүйнөгө жеткизели деп, анын артынан экинчи проект алып чыктык. Бул Кыргыздын мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы. Себеби ошол кезде мен Кытайдын лидери, председатели Цзян Цземин менен жакшы мамиледе болуп, ал киши бизге ошо Кытайдын летопистеринен бүт кыргыздардын тарыхы жөнүндө болгон материалды бизге берди. Копияларын берип, бизге атүгүл грант бөлүп берип, Кытайдын профессорлору ошону которуп да беришти. Себеби бул жаңы иероглиф системасында эмес, байыркы иероглиф системасында жазылган да. Аны өзүнчө адис ошо профессорлор бизге которуп берди. Сыма ченден деме Шижи деген эки жазылган, ал жерде Шижи деген тарыхый китеби бар да. Ошол жерде ал баягы биринчи жолу Чигу деп баягы биринчи булактарын айтат да. Ошого шилтеме берген экен. Ошол эң биринчи ошол Сыма Цзян өзүң айткандай, аны бүткүл дүйнө китайский Геродот деп коет. Геродот өзү тарыхтын атасы деп жүрбөйбү? Грециянын окумуштуусу, биринчи тарыхты илим кылып көтөрүп чыккан Геродот да. Сыма Цзянды китайский Геродот деп коюшат. Ошол Сыма Цзян кыргыздардын мамлекеттүүлүгү бар экенин, кыргыз деген калк бар экенин, восточное претеншанияда, анан мамлекеттүүлүгү бар экенин баарын ошондой летописке жазып кеткен экен. Анан ошол документти алып, Бириккен Улуттарга барып, 2003 жылда чечим чыкты. Жанагындай кыргыздардын мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы деп бүткүл дүйнөлүк деңгээлде ошол белгиленди. 2003 жыл жарыяланды Бириккен Улуттар Уюмунун тарабынан. Биз дагы майрамдадык, ушундай абдан чоң окуя болду. Менимче дагы үчүнчүсүн айта кетейин. Үчүнчүсү эми Ош шаары жөнүндө. Бу да жибек жолуна байланыштуу. Ош шаарынын 3000 жылдыгын мен Ленинградда окуп жүргөндө жакшы таанышып, лекцияларын уктум эле. Заднепровский деген атактуу тарыхчы бар болчу, орустун. Ал киши ошол Ош шаарынын 3000 жылдыгын ошо киши далилдеп, раскопки, биринчи раскопкилерди, анан Ак Бешимде дагы иштери бар акшинин. Ак Бешимде дагы ошо киши. Анан акшинин эмгектери батышта дагы чыккан экен да, англис тилинде, Америкада, Англияда жарык көргөн экен акшинин ошол чыгармалары. Ошо Ош шаарындагы раскопкалар, Ак Бешимдеги раскопкалар. Анан ошол материалдар менен биз ЮНЕСКОга барып, ошол материалдардын негизинде Ош шаарынын 3000 жылдыгы жөнүндө чечим чыгарып келдик. Ошондо бир эме азыр айта берсем болот. Ислам Каримов мага звонить этти, ошол чечим жарыяланып уккандан кийин Ислам Каримов мага звонить этип айтат: "Асеке, сен ушун Оштун 3000 жылдыгын токтот, мен сага бекер газ берем. Эң арзан газ алчубуз. Бирок ошол эң арзан газ алчубуз Орто Азияда биз. Анан айтат: "Мен Ош 3000-дигин токтотсам,
слушай, Самарканду всего 2500 лет, а ты хочешь уж 3000 лет. Ошондай Ислам Каримов абдан ушундай ыза болуп ошого себеби чындыгында бекер газ берейин ушунуңду токтот деп анан бирок ак кишини дагы түшүндүрүп айтып тиягын биягын ак кишиге да идея бердим. Ак кишиге идея бердим, ты что, Манас 1000, 2000, Ош 3000, тут все лавры себе собрал. Анан айттым, Ислам аке, ну у вас тоже есть шанс, у вас тоже. Тимур-Ленг. Я говорю, почему не воспользуетесь? Тимур-Ленг, это же был потрясающий лидер. Ну, тогда все были жестокие, не было таких культурных правителей, все были жестокими. Но зато он оставил вам Самарканд, оставил Бухару, со всего мира приезжают, смотрят. Но шундай десем, ты правильно говоришь, почему мои советники это не знают? Вы тоже могли бы провести. Не обязательно ждать, когда 800 лет, 900 лет, 1000 лет будет. Вот примерно я знаю 600 сколько-то лет. Проведите 650, 670 лет. Амир Темур десем, ошондан пайдаланып, кийин ак киши Амир Темирдин ошондой эмесин өткөзүп, эстелигин коюп, аябай чоң анда пайдаланышты. Ошо через это Самарканд, Бухара, ошолор маселелери боюнча. Ошентип биз 3 чоң мероприятие, Ош шаарын түштүк борбор катары шайладык. Менимче мен ошо түндүк түштүктү жакындатайын, элибизди бириктирип. Ошко статус да берилди. Ошко статус бердик. Кээ бир министрликтерди котордук. Себеби мына ошол түштүктө ошол жылдарда жер титиреп, тоолор көчүп, селдер дарыялардан чыгып, селдер жууп кетип аткан убакыт болду бир чоң шаарларды. Ошондуктан мына МЧС уюштуруп, Министерство чрезвычайных ситуаций, ошону Ошко эметтик эле, кийин баары бир көчүрүп алышыптыр Бишкекке. Ошол жерде турганы жакшы болгон. Бир топ министрликтерди көчүрдүк. Андан мурун 80-80 жылдарда мен академияда президент болуп турганда мен биринчи болуп, бул туура эмес, бүт илимий ишканалардын баарын түндүккө чогултуп алып турбуз деп, түштүк филиалын ачып бердим. Мен демилге көтөрүп, президент катары, академиянын президенти катары, ошентип Ошко академиянын түштүк бөлүмүн ачтык. Менимче ада жакшы болду. Түштүктүн кадрлары мүмкүнчүлүк алды академияга кошулуп, ошол жылдардан баштап. Менимче ушунун баары жана жолдон баштап кандайдыр биз элибиздин биримдигин, түштүк түндүк деп бөлүнүүнү мындай азайтып, кандайдыр элдин биримдигине жакшы иш жасап берди. Ошон үчүн ушу проекттерибиз менимче абдан биринчиден реформалардын ишке ашышына чоң жакшы шарт түзүп берди. Экинчиден элибиздин духун көтөрүп, ошол 90-жылдардагы депрессиядан тезирээк чыгып кеткенибизге дагы чоң жардам берди.